Кыз жигити ат жаланда ойногон да чоңойгон деген кыргыз элибизде жакшы сөз бар эмеспи? Кыргыз улуу эле эмес, сулкайган кыздарыбыз дагы ат менен бирдикте достошуп, кандай гана ийгиликтерди жаратып келбейт. Негизи эле ат жандыгы адам баласы үчүн, өзгөчө кыргыз эли үчүн өтө барктуу, баалуу жандыктардан эмеспи? Анысы карындай бул ат менен тийиштүү оюндар дагы кыргыз элибизде абдан арбын. Анын бири өтө барктуу жана ошондой эле эрдикти тартуулаган, аруулаган спорттун түрлөрүнүн бири улуттук. Бул эреңиш спорту болуп эсептелет экен. Дал бүгүнкү биздин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган Sport Life көрсөтүүбүздө дал ушул эреңиш оюну боюнча сиздерге кененирээк маалыматыбызды тартууламакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Эреңиш спорту жөнүндө айта кетсек, Союз учурунда одарыш деп аталса, андан ага чейин эңиш деп аталчу экен. Бирок заманбап түрдө эрежелери атайын өнүктүрүлүп, эрежелери коюлгандан кийин, анан эл аралык мелдештер эреңиш боюнча болуп баштагандан кийин серепчилердин негизинде маалыматтарынан улам, эрлердин эри чыккан оюнду биз эреңиш деп атайлы деген атайын бир таянакка келишиптир. Ошондон азыркы кезге чейин өзгөчө белгилей кетсек, биринчи көчмөндөр оюндарынан бери эреңиш оюну кыргыз элинде эле эмес, коңшу өлкөлөрүбүздө дагы өтө популярдуу болуп келет. Эреңиш мелдеши бул 2014-жылы эреңиш федерациясы түзүлгөнгө чейин мындай республикалык мелдеш өтчү, чемпионат өтчү, кыргыздын улуттук оюндары боюнча спартакиаданын катарына кирчи. Кийин ар бир спорттун түрү боюнча өзүнчө федерациялар түзүлүп, ал спорттун түрлөрү өнүгүп, эреңиш эмнегедир токтоп, дагы кээ бир мелдештер өткөрүлбөй калган учурлар болгондон кийин 2014-жылы биз ушу эреңиш боюнча федерация түздүк, республикалык. Анын биринчи президенти Ногой Өмүр Арстанбекович бизге чоң жардам берип, азыр эреңиш федерациясы менен ушу эреңиш спорттун түрү менен катышкан спортчулар да абдан көбөйүп, анын үстүнө ал азыр жалаң эле Кыргызстандын биринчилиги эмес, Азиянын чемпионаты өтүп атат. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун программасына да кирип, азыр ушул эң кызуу, элдин бир кызуу кумарын кандырган спорттун түрү болуп жакшы мелдеш өткөрүлүп атат. Эреңиштин эрежесине токтолсок, биринчи чакырылган кызыл кур, кызыл желбегей, кызыл бөктөрүнчөк. Экинчисин чакырсак көк кур, көк желбегей, көк бөктөрүнчөк. Биринчи чакырылган кур биринчи келет, кызыл кур. Биринчи чакырылат, экинчи көк кур. Эрежеси 1 балл, 2 балл, анан тазалуу деп эсептелет. Биринчисин алып көрсөк, ээрдин кашына басса 1 балл болот. Ээрден кыйшайтсаң, капталына жыксак 2 балл болот. Анан тазалуу. 5 весовой категорияга бөлүнөт. 60, 70, 80, 90 плюс 90. Азыр көчмөндөрдө Кудай буйруса ушу весовой категорияга өтөт. Биздин эрежелерде көзүн чукуп албаш керек. Ээрдин кашынын астына баспаш керек. Анан тиги ат менен адамдын үстүнө салып жыкпаш керек. Эми бул ат үстүнөн күрөш болгондон кийин кол менен алган кыйыныраак, бул кур менен тазалануу болот да. Тазалуу болот. Бизде атайын улуттук борбордо атайын дайындалган сборный командабыз бар. Алар биздин өзүбүздүн федерациябыз бар. Өзүнүн федерациябыздын школабыз бар, Раздольныйда, Сокулук районунда. Ошол жерде атайын дайындалган аттарыбыз бар, федерациянын сарайыбыз бар, атайын ошол жерде дайындайбыз. Эл
баатырлардын жүзүнөн тааныш керек дейт эмеспи? Андыктан дал ушундай чырайлуу, шамдагай, чымыркай аттарды минип Кыргыз элинин улуттук спорттун түрү болгон эрең ишчи биздин балбандарыбыз эмне себептен эрең иш спортун тандап алгандыгын, биздин Кыргызстандын чемпиондору кандай кызыктарды катып жаткандыгын жана бул спорт аркылуу эмнеге жеткендиги тууралуу бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн алкагында сиздер биле аласыздар. Эрең ишке кызыгуум бала кезекте эле кызыкчумун, ат менен минип. Анан кийин бир Союздун убагында тойлор болуп калчу. Фестивалдарды өткөрчү. 1-май, 7 ноябрда улуттук оюндарды колхоздо өткөрчү да. Ошондо 14 жашымда барып калсам, өзүмдүн айылымдын балдары кеч келип калыптыр. Чоң-чоң, күчтүү балдарчы. Анан мени түртүп коюшту, түш дешип. Жакшырак минип тургам. Анан түшүп калып эле бирөө менен кармашып, анан жакшы кармашып калдым. Бал боюнча утуп алдым тиги жигитти. Ал деле менден бир аз улуураак бала экен. Ошондон кийин көрүп калып эле той тамашаларга нары бери барганда ошо айылымдагы байкелерим, менден улуу жигиттер түштө эле мени түртүп салып коюшчу болду. Ошондон бери түшүп постоянно эле ошо оодарыш деп койчу ал убакта. Оодарышып келаттым. Анан 95-жылдары 1000-жылдыкка карата алып дайындашты. Манас атанын 1000-жылдыгына Чуйский областынын отборочныйын өткөрүштү. Ушул жерде Акбул ат майданында 3-4 ай дайындандым ушул жерден. Анан ошо буйрук экен, Манас атанын 1000-жылдыгында 70 килолук салмактан ошо 21 жашымда биринчи жолу биринчи орун алдым. Анан ошондон бери эле келатам. Андан кийин Ош 3000 жылдык болду, Шабдан Баатырдын 175 жылдыгы болду, Кыргызстандын биринчи спартакиадасы болду. Чемпионат Азияда 2-нчи орун алып калдым Астанадан. Анан көчмөндөр оюнунда, биринчи көчмөндөр оюнунда биринчи орун алдым оор салмактан. Экинчи көчмөндөр оюнунда болсо оюнга катышкан жокмун. Катышпаган себеби бүт эле өзүмдүн окуучуларым болуп кетти дагы, инилерим болуп калды. Анан ошо жаш балдарга жол берейин дедим дагы, катышкан жокмун. Анан эми 3-чү көчмөндөр оюнунда эл суранып атат. Эми анча деле картайып калган жоксуң. Бирөө чыгып бир аракетин кылып көр деп, аракет кылып көрөйүн деп Кудайым буйрса дайынданып атам ошол. Эгерде тандоодон өтүп калсам, Кудай буйрса катышайын деген ой бар. Физикалык абал ушу мен көбүнчө ошо айылга 1 жумада, 2 жумада бир бар ат менен, улак болсо улак тартам. Анан шаарда болуп калганда залга барып кичине кыймылдап, тер чыгарып кыймылдап турам. Тынбаган менет керек ушу. Бош болуп калсам талаага чыгып жүгүрөм. Ошол эле. Азыркы учурда ошо 3-чү көчмөндөр оюндарына даярданып атам. Ошо экинчи көчмөндөр оюндарында биринчи бул сопернигим бул Россиядан келген балбан болгон. Экинчиси болсо бул Монголиядан келген балбан болгон. Үчүнчү свободный болуп, анан төртүнчү бул казак менен финалда беттешкем. Ошо бал менен уткан болчумун. Кудайым буйрса ошо үчүнчү көчмөндөр оюндарына ошол эле балдар андан да күчтүү болуп даярданып келишет. Биз дагы ошо Кудайым буйрса жакшы даярдыктабыз, даярданып атабыз. Мурунку эле 70 кг салмакта эңишем. Ошо казак
казактардын ушу биздин эң основной соперниктер бул казактар болот. Ошолорго дагы Кудайым буйрса жакшы даярдыктарды көрүүдөбүз. Эми бул мындай болуп калды. Илгерки эмелерди өзүбүз да көргөнбүз, ошо илгерки кеңеш жүргөн кишилер менен сүйлөшүп эметкенде эки балбан чыкчы дагы, бул түндүктөн, бул түштүктөн эки балбан, анан экөө кармаштырчы. Упай берүү деген жок болгон. Андан кийин алып туруп, эгер экөө бири-бирин алыша албай, үстөмдүк кылса деле болду, тең чыкты деп бөлүп койчу. Азыр бизде эки эле адам чыкпайт, бизде 20-30 адамга чейин чыгат. Анын жеңүүчүсүн аныкташ үчүн биз упай беришибиз туура келди. Ошон үчүн биз эрежеге эгер колун каршысындагы балбанын корун алып, аттын жалына же сээдин үстүнө алып келип басып 3 секунда кармаса 1 упай беребиз. Эгерде каршысындагы балбанды ыңгай сабалга алып келип, курунан тартып же колунан тартып, аттын мойнун эрдин кашын кармоого мажбурласа 2 упай беребиз. Мисалы ошо колун кайрыбай көбүнчө курдан кармап тартканга аракет кылышат да, бул да коопсуздукту алып келет бизге. Мисалы ошо курунан тартканда ал жеңил, куру белине байлануу болгондон кийин ал жеңил аттан түшүп калат дагы, колун тартып жулуп алмай, кайрып салмай буга шарт бербейт. Ошон үчүн бул курдун пайдасы өтө зор. Ошентип 6 минутта кармашкандын ичинде эгер таза жеңишке жетишпесе, анда биз упай менен жеңүүчүнү аныкташыбыз керек болду. Ошон үчүн биз эрежеге кур тагып, курдан кармап тартканга ылайыктуу, бири-бирин аттан алып түшкөнгө ылайыктуу. Ошон үчүн курду дагы киргизип, эрежени жаңылап жазып, эл аралык бир деңгээлге алып келген себебибиз ушул болду. Эреңиш оюну кыргыз элинин эзелтеден бери келе жаткан мыкты оюндарынын, улуттук оюндарынын бири болуп эсептелет эмеспи? Эзелтеден кыргыз эли ири-ири самалыктарда, ири-ири чогулуштарда сөзсүз түрдө мыктылууларын аныктап, атайын ири улуттук оюндардын сынагын өткөрүшчү эмеспи? Көрсө элики эл кайсыл элдин же болбосо кайсыл улуттун балбандары мыкты, дал ошол эреңиште эңип чыкса күчтүү экендигин аныктап, ошол элдин өзүнүн күчүн далилдеген. Албетте биз азыркы учурда кыргыз эли күчтүү деп айта алабыз, анткени 3 жыл катар бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтүп келе жатат жана 3 жыл катар эреңиш оюнунда кыргызстандык балбандар биринчиликти бербей келишет. Бүгүнкү Sport Life көрсөтүүсүнүн көчмөндөр оюндарына арналган бөлүгүндө биз эреңиш боюнча толук маалыматты жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө жеткире алдык деген ишеничтебиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.